Саламатсыздарбы? Бүт адамзаттын акыл насааты кайсы китепте жазылган ошо жөнүндө айтып берейин. Мен азыр диний китептерге тийишпей эле коеюн. Бул өзүңүздөр билесиздер, Куран, Библия, жанагы буддийский тексттер. Мен бул жака тийишпей эле коеюн. Дал ушул адамзаттын, именно ушул адамдар биригип бир кандайдыр бир акылын кайсы китептерде жазып кеткен, ошо жөнүндө айтайын. Мен ойлойм, бүт адамдын акыл насааты бул уламыштарда жана жомоктордо жазылган да. Эмнеге дегенде бир дагы адам айтылбайт. Ал жомок, уламыш качан жазылды эле? Балким 8 жыл мурун жаралган, 8.000 жыл, 10.000 жыл мурун жаралган да. Ошон үчүн бул качан жаралган, кайсы автор муну жазып кеткен эч ким айта албайт. Ушунчалык байыр тексттер да ооздон оозго өтүп, анан уламыш катары, жомок катары сакталып келген. Эң биринчиден ушул байыркы гректердин мифтерин мен сиздерге сунуштаар элем. Анткени ар бир мифти окуп көрсөңүз, азыркы биздин жашоого дал келе турган сонун үлгүлөр бар да. Ошол учурда айым кантип өзүн алып жүрүш керек, эркек кантип алып жүрүш керек, ар бир кандай бир кесепеттерде чечим кабыл алыш керек, ушунун баары жазылган. Анда эмесе мен сиздерге ушул уламыштарды, мифтерди, жомокторду окуп, изилдеп көрүүңүздү сунуштайм. Менин жанагы 3000ден ашык китеп окуп рекорд койгон түндө мен дал ушул мифтерге таянып көп сиздерге бир жакшы акылдарды чыгарып чагылдырып бергем. Эгерде сиздер 300дөн ашык уникалдуу кыргыз тилинде жазылган видео сабактарды көрөм десеңиздер, бизде жабык телеграм канал бар. 1 айлык бир аз абон платасын төлөп коюп көрө берсеңиздер болот. Андан сырткары 15 жылдын ичинде мен эксперименталдуу түрдө жекеме-жеке элдер менен иштеп атып, илимий изилдөө тажрыйбанын аркасынан 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс даярдагам. Ал 5 айлык онлайн курсту миңдеген адамдар окуп, жыйынтыкка жете алышты. Мына ошол 5 айлык онлайн курсту дагы менин кайтарым байланышым менен окусаңыздар, чоң ийгиликтерди жарата аласыздар. Бүт маалыматтарды ушул видеонун описаниясында шилтемелерди басып, менеджерлерден бүт маалыматтарды алсаңыздар болот. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.